2012-жылдын 29 күнү Ынтымак радиосу биринчи жолу 3 тилде 161 жыштыгында эфирге чыга баштаган эле. Ынтымак радиосунун FM толкунуна эфирге чыга баштаганы 1 жылдын жүзү болушу менен Ынтымак КРТРКсына коомдук ишмерлер келип өз пикирлерин билдирип өтүштү. Алгач Ош шаардык мэриасынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Камил Сыдыков радио кызматкерлерин куттуктап, радиого өз пикирлерин билдирип өттү. В первую очередь я поздравляю вас, радио Ынтымак, с годовщиной. Хочу пожелать, чтобы вы расширили свой диапазон вещания, увеличились ваши радиослушатели, чтобы ваше радио увеличилось, работали такие же хорошие люди, как сейчас работают. Я бы, наверное, посоветовал меньше политики, потому что сейчас, к сожалению, каждый гражданин, не то что радио или телевидение, занимается политикой. Немного подальше от политики, больше развлекательных общественных программ. То есть передач, радиопередач. Журналист, коомдук ишмер Мамуржан Шакиров болсо Ынтымак радиосунун эң керектүү убакта ачылгандыгын жана коомдо өзүнүн ордун таба алгандыгын белгилейт. Жана коомдук регионалдык телерадиосу жергиликтүү тараптардын жетишкендигин деп эсептейт. Каларса бу эллерде хаммасын бири-бири менен достлугун yanada mustahkamlashga, yana bir-birlarini ko'proq tushunishga harakat qiladigan dasturlardan bo'layapti bu dasturlar. Sababiki odam bir-birini yaxshi tushunmasdan turib, qattiq do'stlik rishtalarini bog'lay olmaydi. Bu yerda berilayotgan qirg'izcha eshittirishlarni o'zbek millatidagilar eshitishyapti. O'zbekcha eshittirishlarni qirg'iz millatidagilar tinglashyapti. Shunday qilib turib bir-birlari haqida yanada ko'proq axborotga ega bo'lib borishyapti. Ынтымак радиосунун келген конокторунун көпчүлүгү эле өлкө үчүн азыркы учурда достук, тынчтык жана ынтымак керектигин баса белгилеп өтүштү. Ошондой эле улуттар ортосундагы ынтымакты, достукту бекемдөө үчүн ачылган жана ушул максатта иштей алып барып жаткан Ынтымак радиосу дайым эл менен бирге болсун деген тилектерин айтышты. Күндөн күнгө силерни алып бараткан ишler, tayyorlayotgan radio, televideniye bo'yicha olib borayotgan ko'rsatuvlaringiz sifati oshib, kundan kunga tomoshabinlarni tahsiniga sazovor bo'lyapsizlar. Men o'ylaymanki, Qirg'izistonda xalqlar orasidagi tinchlikni barqarorlashtirish uchun eng avvalo gumanistik g'oyalarni kengroq targ'ib qilish kerak. Xalqimizga ma'rifatni tarqatish kerak. Xalqimizdagi ma'naviy darajasini oshirishga katta ahamiyat berish kerak. Ынтымак радиосунун эң алгачкы берүүсү жарым сааттык болуп чыга баштаган. Ынтымак үчүн көбүнчө жаш адистер тандап алынып, аларга журналистика боюнча сабактар окутулган. Андан соң радионун өз толкуну 106.1 аркылуу радио программалар бериле баштаган. Бүгүн Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын расмий эфирге чыгып иштей баштаганына 1 жыл толду. Былтыр 29 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата ачылып, радиосу 106.1 жыштыгында, ал эми ТВ берүүлөрү 58 канал аркылуу эфирге бериле баштаган. Орского ресурсного центра СМИ не забывайте. Ынтымак Кыргыз өкмөтүнүн алдындагы регионалдык телерадио компания болуп эсептелет. Аны алгач ачып, ишке киргизүүдө улуттар арасында достукту, биримдикти бекемдөөгө максат кылынган. Кыска аралыкта медиа компания эл оозуна алынып, өзүнүн ордун тапты. Бул тууралуу Ынтымактын генералдык директору Данияр Садиев билдирди. Ынтымак радиосунун максаты, миссиясы баягы элдин арасында достукту, этностор аралык мамилени жакшыртуу, ошондой эле баягы маданий карым-катнашты күчөтүү, Кыргызстандын элдеринин биримдигин, бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу максатында түзүлгөн радиостанция. Ошондой эле телевидение сайт иштей баштады, башында радио болуп түзүлгөн да. Бул радио менимче азыркы кезде ушул айткан миссиясын аткарып атат. Бир топ эле жетишкендиктерге жетишти. Программалык жактан эмес, жасап аткан программа, радио программалар, телепрограммалардан сырткары кошумча коомдук иштерди да кылып атат. Мисалы билесиңер, жанагы ар түрдүү улуттагы таланттардын концерттерин уюштуруп атабыз. Ошондон сырткары баягы боркелик акцияларды уюштуруп, баягы элдин ар түрдүү программаларга элдердин көңүлүн буруу максатында башка акцияларды өткөрүп келе атабыз. Сайтта дагы өтө, интернетте өтө мындай Ынтымактын сайты да өтө активдүү иштеп атат.
Компаниянын түптөөчүлөрдү алгачкы күндөрү кадр маселеси түйшөлткөн. Ага карабай жергиликтүү журналисттердин журналистиканы жаңыдан баштап келе жаткан жаштардан жамаат түзүп иштей башташкан. Бирок кызматкерлердин дээрлик көпчүлүгү кесипкей адистер болгонун Ынтымактын башкы редактору Бегайым Садыкова айтат. Башында Ынтымак радиосу башталганда биз радио журнал чыгарчу элек, ошону деле журналисттердин жетишпегендигин сезгенбиз. Мен көбүнчө орусча жазгандыктан кыргызча жазышыма туура келди ошол мезгилде. Бирок ошондой болсо дагы жеңип чыктык бардыгын. Азыр Кудай буйрса бизде программалар, радиодо дагы, теледе дагы көптөгөн программалар чыгып атат. Мен ойлойм биз үчүн дагы бул чоң жетишкендик. Анткени көрүүчүлөр дагы, угуучулар дагы ошол программаларды көрүп, мен ойлойм өзүгө керектүү нерселерди алып жатышат. Ынтымак радиосу эң алгач берүүлөрүн жергиликтүү радиолордун биринен кыргыз жана өзбек тилдеринде жарым сааттык радио журнал менен баштаган. Аны Асанбек Каракозуев менен Умида Мирзабаева алып барышкан. Жарым сааттык берүү менен бирге интернеттеги социалдык тармактарда да алгачкы күндөрү эле активдүүлүгүн көрсөтө баштаган. Учурда мындай ишти дагы алдыга жылдыруу боюнча иш алып барылууда. Асанбек Каракозуев учурда веб-редактор катары Ынтымак радиосунун алгачкы берүүлөрүн жана ошондогу иштин жүрүшүн мындайча эскерет. Былтыры ушул күнү 29 август күнү расмий ачылышы болуп, FM 106.1 толкундарына радио Ынтымак деп чыга баштады да. Ошо бир жылдын аралыгында бизде контентибиз өзүнчө жакшы көңүл бурулуп, көңүл ачуучу ток-шоу, таанып билүүчүлүк, маалыматтык берүүлөрдү бере баштады. Ошондой эле интернеттеги социалдык тармактарда дагы активдүү иштей баштады да. Твиттерде, Мой мир агентте, Одноклассник, Facebook жана башка социалдык тармактарда ушундай активдүү иштей баштады, сайты жакшы иштей баштады. Андан сырткары бизде фанаттар клубу бар. Учурда Ынтымак коомдук телерадио компаниясы 3 тилде кыргыз, өзбек, орус тилдеринде эфирге чыгат. Анын берүүлөрү маалыматтык, көңүл ачуучу, ток-шоу, таанып билүүчүлүк программалары менен толукталат. Учурда конвергенттик медиа катары интернетте өзүнүн сайты, онлайн уктуруусу, социалдык тармактарда баракчалары, 10 миңден ашык фанаттар клубунун мүчөлөрүнө ээ. Ынтымактын 1 жылдык мааракеси расмий түрдө сентябрь айынан баштап белгилөөгө камылга көрүлүүдө. Уулкан Зунду кызы, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Уулкан Зунду кызы, Ынтымак радиосу. Ош облусунун Кара Суу районунун Кашкар-Кыштак айыл өкмөтүнүн Мөнөк айылында бүгүн чоң салтанат өткөрүлдү. Айыл өкмөт башчысынын айтымында өткөрүлүп жаткан иш-чара республикасынын эгемендүүлүгүнө арналган. Алгач айылдагы ардактуу инсан, социалдык эмгектин баатыры Рыскул Ажыкуловдун эстелиги тургузулду. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 22 жылдыгына карата Кашкар-Кыштак айыл өкмөтүнүн жана айылдык кеңешинин чечими менен айылдарыбызда спорттук мелдештерди өткөрүү, мурда мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, жалпы облусубуздун, районубуздун элинин өнүгүү деңгээлине салым кошкон адамдардын эстелик таштарын ачуу жөнүндө биз чечим кабыл алганбыз. Мына ушуларды бүгүн аткарып жаткан мезгилибиз. Андан соң Мөнөк айылынын так ортосунан орун алган спорттук аянтчанын ачылышы болду. Район жетекчисинин айтымында Кара Суу районунун аймагында быйылкы жылдын эсебинен 12 спорттук аянтчалар курулган. Кара Суу районунда ушул спорт аянтчаларын ачуу боюнча быйылкы жыл баягы айтып кетпедикпи? Быйылкы жыл ушу Ош областынын ыйгарым өкүлчүлүктүн өзүнүн атайын буйрук чыккан спорт аянтчаларын калыбына келтирүү, анан кийин эми баягы бала бакчаларды калыбына келтирүү жылы деп жарыялаганбыз. Ошону уктурлап Кара Суу району боюнча бир 12 стадион ачылышы болуп атат. Ошол эле мезгилде спорт залдарды ачып атабыз. Бүгүн мына ушул эгемендүүлүктүн 22 жылдыгын утурлап Мөнөк айылында ушул айылдар арасында Кашкар-Кыштак айыл өкмөтү боюнча ушул спартакиада өткөрүлүп атат. Бүгүнкү өткөрүлгөн спорттук салтанатка Кашкар-Кыштак айыл өкмөтүнө караштуу айылдардын спортчулары келген. Мындагы спортчулар ортосундагы таймаштарга айыл өкмөт тарабынан акчалай сыйлыктар коюлган. Кашкар-Кыштак айыл өкмөтүнүн Жароз айылынан келдим. Шахмат оюну жакшы оюн, эс алдыруучу, денсаулыкты чыңап, мындай өзүңдү акыл эмгегиңи өстүрө турган жакшы оюндардын бири. Мына баардыгы ошо жакшы кылыптыр. Жаз мезгилде адамдарды
кээде бош убакыт болуп калган учурда келип ойногонго жакшы болуп турат да мына. Буга чейин жаштар ортосунда спорттук аянтчылар жок болгондугуна карабай, жаштар арасына мыкты спортчулар чыгып келген дешет айыл тургундары. Ачылып жаткан спорттук аянтчадан мындан арыда мыкты спортчулар чыгаарына ишенишет. Чоң неме болду. Буга айыл өкмөтүбүздүн башчысы акчаны аябастан жер бөлгөн 2-3 жыл болуп калды эле, бирок ушул мына быйыл жаңы келген айыл өкмөтүбүз Насирдинов аябай чоң жардам берди. Ошон үчүн мына бүтүп бүгүн ачылышы болуп турат. Ой, биз чоң кубанычтабыз. Чоң рахмат айыл өкмөтүбүзгө. Мындан кийин дагы биздин айылдын жаштары, окуучулары спорттук мелдештерде көпчүлүк түрлөрүндө алдыңкы орундарды алат деп мен чоң ишеничтемин. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Ош шаар Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясы түптөлгөндөн бери бир топ акцияларды уюштуруп келет. Алардын бири «Балдар биздин келечегибиз» деген аталыштагы акциясы 7-августтан тарта өткөрүлүп келүүдө. Акциянын алкагында Ош шаарынын аймактарындагы ач камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жаңы окуу жылына карата материалдык жардам көрсөтүлүп келүүдө. Бүгүндө бул акциянын негизинде жалгыз бой аялдын 2 мектепте окуган балдарына китеп баштыктар берилди. Азыр былтыр канча дневнингде 5тер бар эле. 2 жокпу? 3 жокпу? 4-5ке? Дайым ушундай окугуна? Рахмат. 4 баланын энеси Элмира Онкоева телерадио тарабынан көрсөтүлгөн жардамга ыраазы болгондугун жашыра албады. Мындай эле телевидениялар көбөйө берсин. Көп мындай жетим жесир үй турмуш орлорго кыйла жардам берип атат. Ош шаарынын атынан бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. 1 жаш немесин день рождениясы менен от всей души куттуктаймын. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Не тилеген ой максат болсо ошо жете берсин. Чоң рахмат. Акцияга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана коомдук иштердин салымдары чоң. Буга чейин акциянын алкагында 100дөн ашуун аз камсыз болгон үй бүлө балдарына жардамдар берилген. Бул тууралуу акциянын демилгечиси Ыдырыс Исаков билдирди. Анан буга жардам бергендер ушул Ош шаар кеңешинин депутаттары, анан шаардагы колунда бар жеке ишкерлер жардам беришти. Андан тышкары Ынтымак телерадио компаниясынын да жамаатынын айрым салымы болуп атат. Анан ар бир окуучуга ушу китептен башканын баардыгын алып бергенге аракет кылдык. Ичинде ушул тетрад, ручка, күндөлүк, альбом, боёктор, өчүргүч булардын баардыгын камтыганга аракет кылдык. Ал эми китеп кап алган балдар болсо дароо эле баштыктарын ачып мектепке керектелүүчү окуу куралдарын алып кубанычта калышты. Ошентип Ынтымак коомдук регионалдык телерадио компаниясынын 1 жашка толуп турган туулган күнүндө жаш балдарды сүйүнтүү менен жаңы окуу жылына аз да болсо жардам бере алышты деген үмүттөбүз. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 66 тыйынды түздү. Евро 65 сом 4 тыйын. Россия рубли 1 сом 46 тыйын, Өзбек сому 2 тыйын, Тажик самонеси 10 сом 18 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 30-августта мезгил менен жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абайдын температурасы Баткен областында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус. Ош областында түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 11-26, күндүз 21-26 градус. Нарын областында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус. Талас областында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Ысык көл областында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус. Чүй областында түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус. Бишкекте 30-августта мезгил менен жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, абайдын температурасы түнкүсүн 12-14 градус, күндүз 20-22 градус болот. Ошто 30-августта мезгил менен жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, абайдын температурасы түнкүсүн 13-15 градус, күндүз 23-25 градус болот.